Эне сага кандай сыймык жарашат? Эне сенден ким мактоону талашат? Эне бакыт, эне нур, эне жарык, эне күн. Баарыбыздын сыймыгыбыз болгон, төрүбүздүн көркү болгон ушул дастарканыбыздын сыйлуу коногу болгон энемди бүгүнкү майрамы менен алган ордени менен куттуктаймын. Бүгүн бул үй-бүлөдө чоң майрам. Себеби Баткен областына караштуу Лейлек районунун Исхак Разаков айылынын тургуну Шамшиева Салима 65 жашында Баатыр энелик орденин тагынып турган учура. Кубанычы койнуна батпаган эне алгачкы сезимдерин биз менен бөлүштү. Аябай толкунданып, энди ушунчалык даражага жеткениме шүгүр деп, жөн эле өзүмдү өзүм бир текес неме кылып, мындай ойлоп да энди ушуларга аябай курсан болдум. Дасторкон четинде Баатыр энени курчап отурган кыздар балдарды көрүп, Баатыр эне болупсуз, канча уул кыздын апасы болосуз деген суроону узаттык. Кудайга шүгүр, 7 кызым бар. Улардын атасы менен жакшы турмуш куруп, ушу 7-өн тең окуттум. 7 тең кыз. Канча небере, канча чебере? 14 неберем бар. Чеберем 1-2 Кудай кааласа. 2. Сурмакан үй-бүлөнүн 5-кызы айтымында апасынын жолун жолдоп, келечекте мен дагы Баатыр энелердин катарын толуктайм дейт. Апамдын 5-кызы мен болом. Менде 4 балам бар. Кудай бурса көп бала болот деген ниетибиз бар. Эгистеп, сегистеп көбөйөбүз деген тилектерибиз бар. Көп балалуу болгон эле эле жакшы. Апасынын алган орденине албетте кыздары дагы сүйүнбөй койбойт. Андыктан кыздарынын айрымдары калуу тилектерди кара сөз түрүндө айтып турушкан болсо, ал эми Күлбайра чын жүрөктөн апасына арнап ыр жазган. Мынтип жаздык эле, күндүн дагы бир жакшылыгы бүгүн бизге жылмайды. Анткени сүйүнүчүбүз тоодой. Менин энем, биздин апабыз алтын медаль Баатыр эне орденин тагынды. Энем менин кенчим, менин бейишим, ак сүт берип түндө эчен эмиздиң, өмүр соолук, бакыт тилеп кыздарыңа, ачтың бизге жашоо турмуш эшигин. Өмүрүмдү сизге арнайм, жаным энем, менин бейишим, менин берекем, менин берешеним десем, эң туура сөз болуп кошту. Учурда көп балалуу болуудан айрым энелер коркушат, себеби жашоо шарттын кыйынчылыгы дешет. А бирок Салима эне колхоз маалында 7 кызды кыйналбай эле багып чоңойтконун айтып өттү. Ошол учурда биз эми колхоздо иштегенбиз. Колхоз болчу эле да. Ошол убакта кыйынчылык деле болгон, пахта болгон, тамеки болгон. Анан көп учурда энди буларды көтөрүп барып иштеп, ошол убакта мен али ардак неме грамотасына жетишкем мен чын. Жашоодо өйдө ылдый болот эмеспи? Бирок көп бир тууган болуунун жакшы жактары кайсы учурда өзгөчө билинет деген сурообузга Сурмакандан жооп алдык. Көп бир тууган болгон аябай эле жакшы. Мисалы үйүңө конок келеби, кандай бир маарек өткөрөсүң, той топур болсун, же болбосо балдарыңды сырколуп калганда да таштаганда, бул бир туугандарым гана өлөк болуп жүрөт да. Мен аябай сыймыктанам көп бир тууганы болгоныма. Көп балалуу болуу албетте жакшы. Мисалы мага көп айымдар суктанышат, себеби аларда 3-4 гана баласы бар. А менде Кудайга шүгүр көп эле деп Баатыр эне сөзүн улады. Көп балалуу болууга деп мен аябай буларга көп немемди айтам. Насаатымды айтам. Көп балалуу болгон жакшы. Мана мен өзүм теңдилер дагы аябай мага неме кылып, ой сен көп балалуу экенсиң деп суктанышып неме кылышат. Олар да ушундай этип 1-2 же 3-4 эле балдары бар. Мага аябай неме кылышат. Мен аябай буларга көп балалуу болуп, ушинтип медаль бергениге суктанганым, бардык жерде топтолушуп барып, мен чогуу иштеримди бүтүрүшүп, ушундай этип өздөрү көпчүлүк нерсеге өздөрү неме кылып жеткизгениге мен шүгүр кылам. 7 кызы жана неберелери Баатыр энени төргө олтургузуп, бүгүнкү алган ордени менен куттуктап, көңүлүн көтөрүп, ал тургай баары чогулуп апасына ырдап да беришти. Kızlarımdın maksatı, kızlar